Котман таңыңыз менен кадырман телекөрүүчүм, жайлуу жашоо үчүн чыгарылган заманбап үй техникалары күнүмдүк турмуштагы жумуштарды жеңилдетип келет. Бүгүнкү бирге тандайбыз рубрикасында блендер тандоого кеп кеңештер менен бөлүшөбүз. Кутман таңыңыздар менен бүгүн сиздерге блендер жөнүндө айта кетсек, бул погружной блендер деп айтылат. Өзү на самом деле стационарный, анан погружной дагы блендер болот да. А бул эсе бизде погружной блендер. Погружной блендерде бизде 3 в 1 болот да. Бунуку зубчиктер титановый болот. Анан бунун особенностиси баягы чечевичный суп жасайбыз го, грибной крем-суп, чечевичный крем-суп жасаганыбызда булар керек болот, потому что бул жери темирден жасалган үчүн буну ысык супту салып туруп эле чечевичныйде ошол жерде майдалай берсеңиздер дагы болот. Бул блендер не только майдалоодун ролун аткарбайт, бул супту майдалайт, еще этти бардыгын турап майдаласак болот. Булардыкы 3 в 1 болгон үчүн буну мындай чашкалар дагы болот. Бул чашкасына сиздер ачып, пиязды салып туруп, пиязды майдалап, баягы манты, фарш, котлет жасаганда ушул жерде пияздарды дагы майдалап алсаңыздар дагы болот. Бул не только пиязды дагы, но и этти дагы майдалайт. Этти майдалап турап, ошо тамактарыңыздарга даяр кылып берет. Блендердин жардамы менен ар бир кожойке оңой жана тез картошка пюресин, суусундуктарды, мустарды, соустарды жана башка көптөгөн экзотикалык тамактарды жасай алат. Ошондой эле блендер муздак суусундуктар үчүн музду майдалоого да жардам берет. Будан детский питание дагы жасаса болот. Допустим, этти кайнатасыздар го, шарпага салып кайнатып, этти бул жака салып эле кичине шорпосуну куюп туруп, майдаласаңыздар болот да. Буну иштетиш үчүн мынасыны чыгарып алабыз дагы. Бунусуна саласыз. Мынасына. Мындай кылып салабыз. Салганда уже бул мындай блендер болуп калат. Бул аркылуу сиздер ошондо детский питание жасасаңыздар дагы болот. Бул жака, допустим, кийин гемоглобинди көтөрүш үчүн дагы баягы орех менен, жаңгак менен асалды салып майдаласаңыздар дагы ошондой нелерди чыгарып жасаса болот. Коктейль жасаса болот бунун ичинде. Стационардык блендерге салыштырмалуу аталган блендер компактуураак. Сиз аны жөн гана шкафта сактасаңыз же ашканадагы жумушчу столду толтурбай тосмого илип койсоңуз болот. Будан айта келсек, бул только олорду майдалабайт, еще плюс сиздерге торт жасай турган, не кыла турган болсоңуздар, мындай өзүнүн особенный венчиги бар. Булдан блинчик дагы жасасаңыздар болот, торттун дагы кремдерин жасасаңыздар. Буну можете, буну ушинтип салып туруп эле алмаштырып баскылай бересиздер. Баскылаганда бул уже торт жасап, не кылып даяр кылып берет сиздерге. Кол блендеринин бирден бир кемчилиги ал үй ээсинин жетекчилигисиз иштей албайт жана дайыма колдо кармап туруу керек. Аны жөн эле күйгүзүп, башка иштерге алаксып кете албайсыз. Жандыруу баскычын дайыма манжаңыз менен басып туруңуз. Германский блендер тууралуу айта келсек, бунун особенностиси астындагы тишин көрүп да, булар титановый болот да. Титановый болгон үчүн бул каттык дагы болот и плюс чем обычный бычактардын ножницасына караганда, мыналардыкына караганда, Кытайдыкына караганда да, допустим, бул кечирээк мокойт. Если сиздер баягы кайнак супту колдондуңуздарга, ошондо баягы ысып кетет да. Бул ысып кеткенде ошондо буну дем алдырып кичине, анан ошодон кийин башка жумуштарды аткара берсеңиздер болот.